Мындан бир нече жыл мурун Кумтөр маселеси боюнча Өмүрбек Текебаев ушул борбордук трибунадан сүйлөп атып, Курманбек эпосун эске салган. Баатыр Курманбекке душманды чаап келейин деп атты тел торунун сурап келгенде атасы Тейитбек бербей коет. Мына ошондой болуп азыр бийлик, өкмөт, парламенттен силер бизге атты сурап келип атасыңар. Биз бардыгын жайлайбыз, алабыз, акчанын барын төктүрөбүз деп. Ушундай учурда парламент силерге сөзсүз атты беребиз. Берип, батабызды берип, керек болсо колдоп, коштоп турганга биз даярбыз. Анткени биз мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коюшубуз керек. Эми экинчи маселе. Акылбек Сөмекич. Кыргыз саясатындагы эң чоң трагедия биз кеткен кишилерди тепкилеп калмай адатыбыз бар. Рыскелди Чыныбекович туура айтты. Сиз ушул жерде депутат болгонсуз, вице-премьер-министр болгон, министр болгонсуз. Мына ошондо ошолордун убагында катачылыктарын көзүнө сайып көргөзгөндө мындай окуялар кайталанмак эмес. Давыдов менен Лысый мөңгүсүн талкалоого добуш берип атканда дагы мына биздин алдыбызда урматтуу депутаттар Кыргызстандын герби турат. Гербте Кыргызстандын мөңгүлөрү турат. Ушул жерде какшасак болбой, Давыдов менен Лысый мөңгүсүн талкалоого 100 депутат колдоп берген да ушул жерде. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, азыр дагы кеч эмес, Садыр Жапаровдун убагы болобу, кимдин убагы болбосун, ушундай кыйын кырдаалда биз өз убагында айтып, ушундай убакта мындай чектеп калганга жетишибиз керек. Бул боюнча аягына чейин чыгыңыздар. Электр тарифтерине окшоп, казиного окшоп, баш мыйзамга окшоп айтып алып, Кумтөр маселесиндагы кайра артка кайтчу болсоңор, бул жолу эл кечирбейт. Айта берет, кайта берет деген бул да өтпөйт. Эл кечирбейт. Ошондуктан аягына чейин чыгыңыздар, биз колдоп туралы. Рахмат. Рахмат, Жанарбек Кубанычбекович, өзүңүз билесиз, мен артты карап бирөө менен акы айтышып көргөн жара эмесмин да. Биринчи революциядан кийин да Аскар Акаевич менен жаман жакшы айтышкан эмесмин. Мен начальник штаб болуп туруп, а кишиден канча запкы жесем дагы бирдей жолу айткан эмесмин. Бөлөк президенттерди дагы сыйлайм адам катары. Бирок сиздер мени госкомиссиясынын төрагасы кылып, Центеранын, анан Кумтөр Голд компаниясынын Кыргызстанга эмне берди? Эмне берген жок? Мындан ары эмне кылабыз деген суроо койдуңуздар. Ошонун ичинде жалаң гана президенттер чечим кабыл алып, жалаң гана ошолор кийин чечим кабыл алып жүргөнүн биз далилдеп атабыз. Ошого фактылар чыгып атат. Мен шайлоого Алмаз Шаршенович Атамбаев алып алды деген жерим жок. Центера компаниясы 10 миллион долларды берип атат. Шайлоо убагында деген гана фактыны эсеп палатасынын аудиторунун справкасын сиздерге тартуу кылып атам да. Мен өзүмдүн сүйлөгөнүмдө айттым. Адам баласы күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин сот чечет, бирок комиссияда баарыбыз бир бүтүнгө келип атабыз. Кумтөр башталгандан бери бул жалаң гана президенттердин карамагында жүргөн компания болуп калыптыр. Ошонун негизинде буга эч ким кире албай, булар каалаганын жасап калыптыр. Биз ошого гана бүтөмдү келдик, ошондон гана укук коргоо органдарынан суранып атабыз. Күнөөлөрү ушундай болсо, ошону карап коюңуздар деп. Анан жанагы талкалоо боюнча урматтуу коллегалар, сиздер менен чогуу уш жерден Ледник, Давыдов и Лысыйда ушунча жылдан бери, 95-жылдан бери жумуш ишинин баары жүрүп атыптыр. Мындан башка жердин баарында эми болбосун. Бирок ушу ледниктерди биз талкаласын деген жокпуз ал жерде. Перемещение болсун. Аларды булгабасын дедик. Биз ал жерден ледниктин үстүнө мусор койсун, отвал кылсын деген жерибиз жок да. Мына государственный комиссия барып көрүп келдик. Бир слой муз, андан кийин бир слой топурактын баарын төгүп, же мөңгү эмес, же тоо эмес, бир жанагындай укмуш нерселердин баарын жасап аткан экен да. Биз аларды анын баарын бузсун, талкаласын, экологиясын бузсун деген жерибиз жок. Биз единственный улук саат бергенбиз, Лысый менен Давыдовдун тегерегинде өзлөрүнүн иш аракеттерин ала барса болот.